Шабан айында орозону көбүрөөк тутуш керек. Орозону көбүрөөк тутсак, Рамазанга денебиз көнөт. Биринчиден, орозо келгенге чейин ден соолук текшертиш керек. Анан орозо кармаганда ашказанын ооруганын билип калбай. Барып текшерил. Эгерде дарылана турган болсоң, азыр дарылап кой. Эртең орозодо стук бербесин. Стук дейм, эмне? Барып немеңди, каныңды текшер. Сахарың барбы, жокпу? Орозого даярдан. Эгер дарыланыш керек болсо, даярлан. Бирөөнүн каны аз болуп атса, аны көбөйтсүн. Орозого мына ушинтип даярданып турса, орозо кармап иншалла жакшы болот. Устаз, карыздан кантип чыгыштын жолун айтыңызчы деп. Шуну мен да билбейм. Карыздарым көбөйүп кетти мен дагычы. Иштеш керек. Дуа кылыш керек. Аллахым дуа карыздарыман жеңилдик кыл, ушу кутулайын деп. Айла таппай калдым дейт. Айла таппай кала турган даражада карыз албаш керек да. Карызды алып анан кантип төлөйм эмес, карыз албаш керек. Кээбекилер карыз алып телефон алат, карыз алып машина алат, карыз алып үй алат. Телефонду жөнөкөй телефон көтөрө бер, карыз алба. Барып жанагындай өзү бир гана Кыргызстанда экен. Өзү маршрутка жүрөт, бирок 17-чи айфон көтөрөт да. 17-чи айфонду көтөргөн адам маршрутка түшпөш керек өзү, по идеечи. Аны дагы рассрочка менен алат. Bir 6 ay, 7 ay, 10 ay төлөгөнгө. Жөнөкөй сенин абалың ушундайбы? Демек өзүң ылайык кыла бер. Карызга эч нерсеге батпа. Жеген тамагыңа карыз алып атсаң, анда макул. Ал сени корко турган даражада мойнуңа карыз илинип кетпейт да. Жегенге алсаңчы, ашып барса 10 миң, 20 миң доллар, 20 миң сом болот. Bir ай, 2 айда. Аны корко турган нерсе жок, ошого аракет кылыңызда, көп карыз албаңыз. Асыр намазынан бери отурам, карыздарды түгөтмөй болду дейт. Дуа кылайлы, Аллах таалам жардам берсин. Эгерде колу ачык инсандар болсо, жардамдашып койсун карыздарын кутулганга. Ассаламу алейкум устаз, 2 квартирам бар. Бирөөсүн квартирага берсем, ошол берген квартирага зекет береминби? Берсем кандайча берилет? Түшкөн акчагабы же квартиранын себестоимостунамы дейт. Өзүнүн баасынамы дейт. Эгерде бир адамдын квартирасы болсо, ал квартираны эмнеге алып аткан ошонун ниетинен каралат. Эгер квартира сатып иштейм десе, аны квартиранын баасынан берилет. Эгерде квартирантка берем деп алса, анда түшкөн акчаны жалпы акчага кошулат. Экинчи, мурабаха акча берсем болобу, банкка пайда зыяны кандай болот, кандай кирешеден эсептейт дейт. Анын үчүн эми келиңиз. Мурабахага акча бере турган болсо, мурабахага өзү акча берилбейт. Мурабаха деген нерсе товар сатып алып, үстүнө кошуп сатылат. Мурабахада акча берилбейт. Эгер мурабаханын маселесин үйрөнөм десеңиз, сабактарга келсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Икамада кад каматы салат деген сап кантип жана ким тарабынан кошулуп калган дейт. Пайгамбар тарабынан кошулган.